Korrupsionerlerden başı Tayyip Sarpaş de başladık. Ayağına çay çıkağız biz. Talap kılağız. Bol hükmet bolmadı. Bol birlik bolmadı. İyi ki birlikmenen güreşkönge tura gelet. Mına uşuğa okşoğun kuğuluşlar koğumdun içinde daima bolu öret. Egerde biz kaydıger bolsok mınday nerse dağı olat. Mına Toktogul'un sentrinde turgan жерден көчүп кетишибиz мүмкүн. Суусу жок. Не болуп көчүшүңүздөр мүмкүн? Экономикалык жактан да көчүп кетишиңиздер мүмкүн. Суусу жок, кагырайып, чөйү жок. Адам жанын бага албаса, миграцияга кете эле атпайбы мына жаштардын бардыгы. Уктап жата бериңиздер сиздер бүгүн. Эртең ойгонсоңор балаңар кул болуп төрөлгөн болот. Анткени бүгүн мамлекеттин башында 5 миллиард доллар бар, унутпагыла. Ар бириңердин балаңардын башында. Мына ар бириңер ошо жол киреден төлөйсүңөр, бензинден төлөйсүңөр. Акыры барыбыз жок болууга алып келет. Биз жашоодо ит эмеспиз. Биз жаралып туруп анан көйүп туруп эле кетип калганда ит эмеспиз. Биз өнүккөн мамлекетте жашагыбыз келет. Мен жаштарга кайрылам. Ушул мени телевидениядан көргөн жаштар. Кредитиңер менен чырмалып келе албай атасыңар. Кредитиңердин проценти болсо 45-50% көрүп атат. Мына мен дагы бүгүн мөл булакта кредиттемин. Азыр бул жерден сүйлөп, эртең барып кайра баш менен жер казам мен дагы. Мына активдүү коом болуш кыйын. Мына ошондой кыйынчылыктар карабай биз да Бишкектен бери келип атабыз. Ошон үчүн мындай кыйынчылыкка алып келген коррупционерлер, эң биринчи биз ири коррупционерлерди колго чабыш керек. Анын бири Сарпашев жана Сарпашевдин кландык башкаруусу. Эгерде кийинки митингдерге келбесеңиздер биз билебиз. Сиздер табакташсыздар, сиздер коркоксуздар, сиздер кичине болсо дагы зависимый адамсыңар. Биз алардан коркпойбуз. Мына кайра өтүп атат, нары бери машинасы менен карап, канча адам чогулуптур деп. Мына биздин деңгээл. Мына 100 миң деген адам тагдырын ушут эле сындырып коюшат. 1,5 миллиард акча жок болду. Мына Тазабек ага мына ары бери өтүп атат силерди байкап. Эртең чыкырайып дипломатты кармап туруп ушул жерде департаментке кирип кетет. Департаментте буудай трансформатор эмне деген байлык келди? 24 жылдан бери эле отурат. Тазабек Сарпашев кетиш керек. Мына ушул жерде автовокзал, камхоз, бүгүн бут комбинатты да сатты. Ишенбесеңер сурагыла. Комфорттогу Нурбек деген акеге сатты. Бул ачуучундук. Ошон үчүн биз мындан кийин мыйзам чегинде күрөштөр жүргүзөбүз. Активдүү катышсаңыздар, эгерде талап койсоңуздар, эгерде иптен айырмабыз болсок, биз ийгиликке жетишебиз. Ошондуктан бүгүн биз Токтогул районунда уюшкан кылмыштуу топту түзгөн, коррупциялык топту түзгөн Сарпашевдардын кланына каршыбызбы? Сарпашев камалсынбы? Мына ушул Таирбек Сарпашевдин айынан экиге бөлүнүп, дал ушул жерде Борборлук аянтта Токтогулдун эли биз анда бала болуп турган кезде Токтогулдун эли каршы чыккан. Акаевдин кезинен бери бийликтен башы кетпеген ошо Сарпашев бүгүнкү күндө сиздин да койнуңузга кирип отурат. Ошондуктан Токтогулдун эли терең ишенич менен бүгүн сизге резолюцияны кабыл алып сизге кайрылат. Сиз эл тарабынан шайланган адамсыз. Сизге Токтогулдун эли талап кылат. Ушул Таирбек Сарпашев айланаңызда адамдарга ишенбестен, ушуга ууруларга жол бербестен, элге таянып, Токтогулдун элине ишенип, мына 2005 жылда ушу кутулуп кеткен, Акаевдин доорунда кутулуп кеткен, Атамбаевдин доорунда кутулуп кеткен Таирбек Сарпашевди жана анын кланын бүгүн жокко тартууну талап кылабыз. Эң чоң кландык башкарууну түптөгөн, кадыр саясатын бузган, ошо эле бүгүн мэрлерди, госрейстин жетекчиси, администрациянын жетекчиси, аким бардыгы башы келген. Мына калсам мындай митингдерге жолдо болгон ушундай машиналарды айдатат. Анткени бүгүн дагы Таирбек Сарпашевдин түзгөн кландык башкаруусу кулай элек. Буга далил мына бул жерде администрация жетекчиси өзү тастыктап берет. Департаменттин жетекчиси Тазабек Сарпашев. Тазабек Сарпашев 24 жылдан бери эле отурат. Бул жердеги мекеме Тазабек Сарпашевдин эле алган жери эмес. Тазабек Сарпашев кетсинби?
Mına Sadır Nurkoca Japarov. Bugün bu miting tinchlik mitingi başlanışı. Biz bundan keyin günden günge kuchaymiz. Kırgızды baskan sayın tüteyt. Kırgızды japkan sayın көбөйөт. Mına ушул kırgız eli sizni de birlikке alып келген. Ошондуктан мындай ийгилик коррупционерлерге жол бербей. Biz акча булагын бөлөктөрдөн көбөйтөбүз. İyilik korrupsionerler yolu жокко тартылды. Korrupsionerler жол жок. Таза Сарбаш жокко тартылдымы? Биздин мамлекет ушундай уурулардан арылмайынча эч качан кол өзгөрбөйт. Мына ушундай ийгилик коррупционерлер жокко тартылганда гана биздин коомго мисал болот. Мына бул Сарбашев Кытайда болгондо атылып кетмек. Mına bu gülüp жүрөт, азыр машинасынын ары бери айдап атат. Садыр Нуркожо Жапаров, сиз элиңизди эч качан тепселендиге калтырбайсыз. Биз ишенебиз. Ошондуктан бул Тайырбек Сарпашев жана анын үйбүрөсү Тазабек Сарпашев 5 командын бардыгы майкамдап бүгүн байыган болсо, бул элдин акчасы. Булар мыйзамсыз баюуга кеттелет. Мына ошого кылмыш кылган кылыктуу иштери токтоодун бул мурчунда буга сизге жумурай журт свидетель күбө катар болот. Ошон үчүн биз талап кылабыз сизден. Тайырбек Сарпашев үй камагына эмес, бул өмүр бою камакта калыш керек. Камакта калыш керекпи? Рахмат, биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Мамлекеттик мекемелердин бардыгын тыкыр иликтеп, жарандык коомдун катышуусу менен өзүңүз келбесеңиз да жарандык коомду кабыл алат деп биз терең ишенебиз. Жана ушул акциябызды бүгүн биз аяктайбыз. Эгерде биздин үнүбүз жетпеген болсо, биз көбөйөбүз. Бирок биз сизге бүгүн жардам иретинде сиздин колуңузга кол, бутуңузга бут, өзүңүз айткансыз. Мына биз ошол милдетибизди аткарып атабыз. Элки милдетти биз сизден күтөбүз, Садыр Нуркожо Жапаров. Биз бир гана сизге ишенебиз. Анткени тактыны биз сизди гана алып келгенбиз. Биз бөлөктү эч кимди шайлаган эмеспиз. Мына жумура журт 16-декабрда ушул жерде сизге келип, тикебизден тик туруп, кыштын суугунда да келгенбиз. Сиз биздин 4 сурообузга жооп бергенсиз. Ошондо айткансыз келебиз деп. Биз сиздин келишиңизди кабыл алып күтөбүз. Өзүңүздүн элиңизди сыйласаңыз, өзүңүздүн элиңизге борорсаңыз, өзүңүздүн элиңиз менен бир болсоңуз, элдин кулу болсоңуз, Токтогул элинин кулу болсоңуз, сиз келесиз. Келеби туугандар? Келиңиз. Садыр Нуркожо Жапаров, келиңиз Токтогулга. Садыр Нуркожо Жапаров, келиңиз. Рахмат.